Саламатсыңарбы балдар? Мерсико уюму тарабынан ишке ашып жаткан билим үчүн азык жана балдардын тамактануусу долбоорунун алкагында күзгү окуу лагери өз ишин баштады. Окуу лагерде балдардын табышты кабыл алуусу, сөз байлыгы, шаар окуу көндүмү жана текстти кабыл алуусу өсүүдө. Окуучулардын аткарган иш аракеттерине көңүл бурабыз. Номер 1 мектеп гимназиясынын 4-В классынын окуучусу Акылбекова Альбина. Байыркы заманда бир карыя болуптур. Ал мергенчүда, комузчуда болгон экен. Ал дайыма караңгыда келип, кийик алып келип, ошо менен тамак өткөрчү. Караңгыда келгенден кийин комуз четип отурчу экен. Анан ага булбул келип, "Досум, сен мага үйрөтчү" деп айтат. Карыя макул болуп, "Ооба" дейт. Ошентип булбул дагы жакшы жаттап болуп калат. Месте түтүп, анан өзү дагы ырдап баштайт. Ошондо ал эшикке чыгып, өзүнүн каалашынча ырдап баштайт. Анан ага карыя келип, "Досум, сен жарыкта ырдабагын. Адамдар сенин сөзүңдөн чогулбай калышат. Алар күнүзү иштешет. Караңгыда гана эс алышат. Ошондо сен караңгыда ырдасаң, алар бүт сенин сөзүңдү угуп, жакшы угушат. Анан сен сергектенип, өзүң каалашынча ырдайсың" дейт. Анан ал булбул макул болуп, анан ошондон булбул караңгыда эле ырдайт. Кумурска аябай суусап, суусунун кондуруш үчүн суу жегине барды. Кумурска суу ичип жаткан учурда аны суу абызып кетти. Чөгө баштады. Алыс эмес жерде отурган көгүчкөн сууга чөгүп жаткан кумурсканы көрүп, ага жалбыракты ыргытты. Кумурска жалбырактын үстүнө чыгып, суунун жээгине аман эсен жетип алды. Көп убакыт өткөндөн кийин мергенчи көгүчкөнгө тузак сала баштады. Кумурска мергенчинин оюн түшүндү да анын бутунан тиштеп алды. Мергенчи буту ооруганына чыдабай капканды түшүрүп жиберди. Ал эми көгүчкөн бактын түбүндөгү добуштан чоочуп учуп кетти. Бири-бирине кантип жардам берди? Номер 1 мектеп гимназиясынын 4-В классынын окуучусу Акылбекова Альбина. Илгери өткөн заманда бир каардуу Айбархан деген жылан болгон экен. Анын жардамчысы Чиркей. Бир күнү Айбархан Чиркейди чакырып мындай дейт: "Чиркей, бери келгин. Сен бүт дүйнөнү кыдырып, кимдин жаны таттуу экенин билип келгин. Мен алардын тилин соруп жеймин. Болгун эртеге." Макул. Чиркей бүт дүйнөнү кыдырып, кимдин каны таттуу экенин билет. Анан ал Чабалекейге жолугат. "Чиркей, кайда болуп атасың? Айбархан мени бүт дүйнөнү кыдырып, эмненин каны таттуу экенин билип кел деген." Кимдинкен? Ал адамдын каны таттуу экен. Адам менен досмун мен. Сен аларга тийишме. Сен Айбарханга айтпа, сураны. Мен айтышым керек. Жок, айтпа. Мен айтам. Жок. Анан Чабалекей Чиркейдин аркасынан барат. "Сен эмне? Кире келдиңби? Эмне экенин билдиңби?" "Ооба, ал деген." Чиркей "А" деп айтайын дегенде Чабалекей анын тилин жулуп алат. Ондон кийин Чиркей ызылдагандан башка эчтекени айта албай калат. "Мен билемин." "Айт, бол, айт." "Сандын таттуу
күнү кумурска суу ичкени келгенде кумурсканы суу агызып кетет. Агызып кеткенде аны чымчык көрүп калып, көчкөн көрүп калып, кумурскага жалбыракты таштайт. Кумурска жалбыракты көргөндөн кийин жалбырактын үстүнө чыкканда да суунун жээгине чыгып кетатканда бир аздан кийин мергенчи көчкөндү атайын дейт. Атайын деп атканда кумурска мергенчини бутунан түштүп алып, мергенчи болсо аябай чыдабай бут ооругандыктан ай дегенде мынтыгын тыштай берет. Мынтыгын тыштай бергенде чымчык болсо, көчкөн болсо кыйкырыкты угуп коркуп учуп кетип калат.